Тагдырга жазылынган деген сөз Кудай Таалам кааласаң, каалабасаң ушундай болосуң деген сөз эмес. Тагдыр деген сөз Кудайдын илиминин чексиз, эбегейсиз чексиздигинен кабар берет. Тагдыр сенин аракетиң менен жазылат. Бирок аракетиң болгондон мурда Кудайдын илими өтө терең, чукур, чексиз болгон үчүн ошону жазып койгон билип туруп. Ошого тагдырда сен кааласаң, каалабасаң мен тагдырга шылтаган болбой турматтуу бир тууганым. Саңа Кудай Таалам Куран жиберди, саңа сүннөт жиберди, саңа аалымдарды жиберди, саңа тозок бейишти көрсөтүп койду, эми сенин ишиң. Тозокко түшө турган болсоң да өзүң тандап алган болосуң, бейишке бара турган болсоң өзүң тандап алган болосуң. Эгер иштебей эле отурган болсоң, урматтуу бир тууган, ачка калсаң өзүң тандап алган болосуң, бирок иштеп көп ырыс тапсаң, анда өзүң тандап алган болосуң. Ошон үчүн тагдырга жазылган болсо, иштесем иштебесем келе берет деген жок. Тагдырды өзүң жасайсың сен. Бирок сен жасагандан мурда Кудайым жазып койгон болот, Кудайым илиминин чексиздигин бизге билдирүү үчүн деген маани келип чыгат.